шайлоо системасы оңолду, бийлик оңолду. Эми эл силер өзүңөр оңолгула деген кайрылуу болду да. Ошентип түшүнсө болот элчи. Анткени мурда билесиздер, автоматташтырылган эмес шайлоо системасы бюллетендерди биз учкундан чыгарып алып туруп, анан КамАЗ кылып жүктөп алып туруп региондорго жеткирет элек. Анан аяктан барып бөлүштүрүп берип туруп, ушундай участкаларга берип туруп, ашыгы менен бир баягы баягы бузулуп калган бюллетендер болсо кайра жаңысын берели деп ашыгы менен чыгарчу. Анан жакшы билесиздер, бирөөнүн добушун экинчиге салып санап койгон учурлар да болчу, ашып калган бюллетендерди да салып жиберген учурлары болгон. Ошондуктан биз шайлоо системасын толугу менен автоматташтырдык, электрондоштурдук. Азыр шайлоо системасында адам фактору жок, санай турган. Адам бюллетень да бербейт, адам санабайт дагы. Бардыгын аппарат жасайт, урна жасайт, анан ичинде жыйынтыгы бир 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде жалпы республика боюнча чыгып калат. Биз бюллетендерди дагы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерден келип туруп, регистрация өткөндөн кийин паспортуңду бергенден кийин бир кишиге бир гана бюллетень чыгат. Болду, ал киши бир сутканын ичинде чейин кайра башка шайлоо участогунан да барып шайлай албайт. Илгерки карусель деген бир айылдан экинчи айылга ташып деген жок да. Ошондуктан мына биз ошондой мааниде менен кайрылуу жасап. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер, чет элде мыйзамдарды сактап, документтериңизди тактап алыңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, трудовой договор, метнишка, ННН, СНИЛС, ОМС, ЛМС, справка 86, айдоочулук күбөлүк, диплом, ишенимдүү жана таза, 100% кепилдик бар. Документтик иштерди кандай көйгөй жаралса, бизге кайрылыңыздар. Эң башкысы чек арага кирди чыкты кызматыбыз бар. Толук маалымат алуу үчүн +7 968 353 95 34 номерине байланышыңыз. Саян мырзага кайрылыңыздар. Достор, жолду секин айдаңыздар. Жакшы адам келет эле. Азыр обгон кылып трассадан. Ош Бишкек жолу туманда түшүп калды, достор. Айла айдаңыздар. Темир табылат дейм го, денсаулык бар. Шайлоого катышып чыктыңыз, кандай өтүп атат деп ойлойсуз? Анан эми жергиликтүү кеңешке шайланган депутаттардан эмнени күтүп атасыз? Эми жергиликтүү бул шайлоо жакшы эле өтөт го деген ойдомун. Анткени уже шайлоонун эмелерин билдик да. Эми азыр жаштар, жалаң жаштар коюп атышат. Кудайга шүгүр, жаштарга ийгилик каалайм. Жаштардын иши ийгиликтүү болсун. Анан шайлоону эми шаарыбыз мына шайлап чоңубузду, ажообузду шайлап алгандан кийин шаарыбыз оңоло баштады, жолдорубуз оңолду. Эми бул жаш балдарыбыз деле ошол ажоодой болуп эле иштеп берсе, шаардын көркүн ачса, биздин тилеген тилегибиз эле ошол айланып кетейин. Биздин эми шаарыбыз оңолсо, эми шаардын ичи оңолсо, жолубуз оңолду, Кудайга шүгүр. Эми шаардын ичин оңдосо эле болду. Ошол шайлоо жакшы эле өтүп атат деген ойдомун. $4500 чогулду. Буюрса да $35500 калды. Кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн 20 ноябрь 2024 жылга сөзсүз түрдө бир отчет кылып сиздерге айтам. Ушул кайрымдуулугуңуздардан жазбаңыздар. Аябай чоң бир суммаларды которуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн токтотпогон инсандар бар экен. Барыңыздарга Алла ыраазы болсун. Бүгүн туруп ушул терминалга барып дагы да улантыңыздар туугандар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсү үчүн. Кабат сен эми багың дагы бир жолу кайталап айтып берсең, 0554 00 70 84 банк номерим. Махаббат Б деп чыгат. Урматтуу эл журт, жардам берип коңуздарчы, кыйналып. Сураныч, Алла ыраазы болсун сиздерге. Ушинтип боорунан кан аралаш суюктуктар чыга баштаптыр эми. Кайдыр карабастан биз көппүз, миллиондогон, 100 миңдеген адамдар көрүп атат. Ошолордун арасынан бир аз эле каражат которуп кеткендер болсо деле, бир 100 миң адам бир 100 сомдон салып койсо да 1 миллион болот экен туугандар. Ушинтип токтотпосом, эгерде колуңуздарда көбүрөөк болгон болсо, анда көбүрөөк таштап койсоңуздар да ушул кыз үчүн жардам болот. Эгерде ашып кала турган сумма болсо, аны сөзсүз түрдө эжекебиздин айтуусу боюнча ушул башка ооруган муктаж инсанга өткөрүп берет эжекебиз өзүнүн колу менен. Анда бүгүн көрүп турасыздарбы, анда сөзсүз түрдө барып, терминалга барып, серикпестен туруп, ушул кызга ыхсан кылып кетиңиздер. Азыркы учурда туугандар, махабаттын салмагы 43 килограммга жетиптир, арыктап. Келгиле, эми ушул кичинекей кызыбызды
колдон келген жардамды берип сактап калайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз Ала Букар районунун Балтагулов айыл өкмөтү Ак Коргон айылындагы жакында эле ачылган жаңы заманбап бейтапкана же болбосо больница дейбизби, ошонун имаратында турабыз. Бул жерде жакын арада эле бийлик өкүлдөрү, ушундай эле эл өкүлдөрү, Шаң Шөкөт менен ошонун катарында Жогорку Кеңештин төрагасынын катышуусунда бул жерде өтө чоң майрамдык Шаң Шөкөт азем менен бул больницанын ачылуу азем болгон болчу. Арадан аз убакыт өтүп эле мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай больницанын бул бөлүгүндө жер, мындай айтканда, пол төшөлгөн жерлердин баардыгы чөгүп, жараксыз абалга кептелген. Kurgandan turbalar kaçtığında bolgon asatga bergen. Anan turbalar jarılıp ketken. Anan çok gömülerler, kabirler bilmeler, kafirler. Uşaklarına kep kaldı. O da kovuldu. Бул жердеги ошол тургундардын айтымында дагы бул жердин подрядчиктери, бул жерде ошол бул мекемени, бул зданияны салган ишкананын жанагылары, жумушчулары, жетекчилиги өтө чынын айтканда баягы техника безопасность деген техника коопсуздугу боюнча эч кандай иш алып барбагандыгы көрүнүп турат. Saat 12'den өттү, швеялар кайра эле жок. Азыркы швеяларды Кудайдан кийинки эле адам болуп калдыңар десе таарынышат. Действительно, азыркы швеяларды иштетиш үчүн жалдырашың керек, кашы көзүн карашың керек, жакшы сүйлөшүң керек, анан кийин иштешет. Зарплата 2 күн кечигип калса ызылдап чыгышат. Өздөрү саат 12'де жумушка келгени менен иши жок. Мен да иштеген, мен 2006 жылдан бери Швея тармагындамын. Биз ал кезде хозяйка келип атат дегенде коркуп эмне тиги берсек, эмне кылып берсек, эмне сөз калып дечелек. Саат 7:30 жумушта болуп, кече 9:00 кетчелек. Азыркы швеялар деген сен тоготпойт деле, сен наоборот алардан коркосуң. Мен швеялардан суранарым, убакыт саат менен иштейли. Бул деген бизге берген ырыскы, ушул ырыскыны эрте туруп, эрте терип жейли. Ушул акча менен семьяны багып атабыз, ушул акча менен сонун жашап атабыз, көп нерсеге жеп атабыз, көп нерсеге жетишип атабыз. Ошон үчүн аракет кылып, эрте келип, эрте иштеп, наалыбай, ушул иштин болгонуна Кудайга шүгүрдешибиз керек. И так эле бизде Швея аябай азайып атат азыр жумуш. Дальше кандай болот? Кытай базып кетсе, бизденде пашык жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн наалыбастан, ардекени сүйлөй бербестен, андан көрө эрте келип такылдап өзүбүздүн ишибизди билейли. Кечке наалгандын ордуна. Саат 12 швеялар дагы эле жок.